Жол эрежесин бүгүн эмнегедир жалаң айымдар гана бузуп жатыштыбы? Айтор жол тескөөчүлөрү аялдар башкарган унааларды гана токтотуп жатышты. Ош областы ЖК бөлүмүнө капитан Теңизбаев, документтериңизди көрүп коелу. Айымдар жол тескөөчүлөрү капсыздан токтотушканына түшүнө берген жок. Анткени эч бири жол эрежесин бузган эмес эле. Анан да инспекторлор күтүүсүздөн гүл бергенде көпчүлүктөн калып ишенбей турушту. Майрам менен куттуктайбыз. Сизге жана сиздин үй бүлөңүзгө чын ден соолук, узун өмүр. Мындан кийин дагы ушу жол эрежесин бузбай, ар дайым жол эрежесин сактап жүрүңүзгө каалайбыз. Ошон үчүн мына сизге 8 мартка гүл, ушу майрамыңыз менен жакшы жол эрежесин сактап жүрүңүз. Айдоочу айымдарга жол тескөөчүлөрү мынтип куттуктаган өзгөчө таасир калтырды. Дээрлик бар, мындай күтүүсүз белекей биринчи жолу туш болуп отурушат. Жол эрежесин сактап эле келаткан үчүн эмнеге токтотту экен деп таң калып, кыжалат болуп түштүм бир сыра. Башкача ой болду ой биринчи жолу алыш. Нарушение кылган жокмун деп эле эмнеге тостат экен деп токтогом да. Булардын белегин көрүп курсамын. Рахмат. Мен биринчи ойлосом штраф кылдым шекилди деп ойлодум. Бир правиланы буздум экен деп ойладым, тоорусу. Рахмат, бирок мындай силегениңер үчүн. Айымдарды кубанычка бөлөгөн өзгөчө белектер Ош облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан уюштурулган. Максат айымдарга майрамдык маанай тартуулоо. Аялдардын эл аралык майрамына карата ушул биз Ош облустук жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жетекчиликтин атынан атайы 8 мартта ушул апаларды, карындаштарды, биз эжелерди, жеңелерди ушул 8 март аялдардын эл аралык майрам менен бир аз болсо да аларды айдоочу айымдарды куттуктап коеюн деп чечтик. Жол тескөөчүлөрү 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата мындай иш-чараларды жыл сайын уюштуруп келет. Майрамдык маанай тартуулоодон сырткары жол эрежеси боюнча түшүндүрмөлөрдү да беришет. Айтунук Сарипбек кызы, Нургазы Жалалдинов, ТМЖ жаңылыктары.